Assalamu alaikum, урматтуу Чабарман каналынын көрүүчүлөрү, урматтуу мекендештер, саламатсыздарбы? Биз бүгүн Баткен шаарындабыз. Сиздерге бул чыгарылышта Баткен шаарындагы килемдер дүйнөсү, мына сиздер көрүп турган дүкөн боюнча маалымат берем. Килемдердин баасын билебиз. Ориентировканы айтып кетсем сиздерге дарект. Мен турган көчө бул Мурат Салихов көчөсү. Бул килемдер дүйнөсү ошол Медина соода борбору магазинин жанында жайгашкан. Мен азыр магазинге карай кирип баратам. Сиздерди кызыктырган суроолорго ээсинен жооп алып берем. Мына ушул дүкөн, караңыздар. Эгер сиздер килем издеп жатсаңыздар, акыркы мода болуп жаткан, азыркы суроо талап болуп жаткан килемдер бүт баарын ушул дүкөндөн тапсаңыздар болот. Ээси менин жанымда. Саламатсызбы, кандайсыз? Жакшы, рахмат. Жакшысызбы? Бул магазин канчантан бери иштеп жатат? Ачылганына буюрса 2 жыл болуп калды. Буюрса 2 жыл болуп калды, а? 2 жыл болуп калды. Бул жерде жалпы килемдер сатасыздар только, Ооба. Биз кызга сепке, анан үйүнө сала турган кымбат баалуу килемдерди сатабыз. Кызга сепке, анан үйгө сала турган кымбат баалуу килемдер. Жалпы канча түрү бар уже? Жалпы 10 чакты түрү, 10дон да ашык түрлөр бар, бирок фирменный келген да, эмеден келгендер. Фирмасы 10 чакты. 10 чакты фирманын килемдери. Түрү толтура, складта да бар да. Складта да бар, а? Мынакей. Уктуңуздар, жалпы 10 чакты килемдин түрү бар, 10 чакты фирманын килемдери дейт. Анан түрү да толтура, сиздердин каалооңуздар боюнча бул жакта складта дагы бар дейт. Лейлек килеми да бар жок сиздерде? Бар, а? Бар. Жакшы. Мына билчеттен бизге айтып бериңизчи, мына ушул мына кандай килем болуп калды же? Бул килемдер бизде основной эмеден келет. Өзбекстандан келет булар. Мына ушулар Өзбекстандык, а? Ооба, булар Өзбекстандык. Основной биз азыр бул жерде Өзбекстандын эме талабы, бизде Баткенде ушу талапты көбүрөөк эме сурашаттар да, Өзбекстандыкынычы. Анан основной көбүнчө мындай килем сепке деп мындай турецкий килемдерди алып келебиз, мыналар. Мына улар турецкий, булар атайын сепке, а? Ооба, булар атайын плюс этикеткалары менен турецкий килем. Мына көрдүңүздөрбү, сепке издеп жатсаңыздар, бул жакта атайын турецкий дагы түрү бар экен. Бул килемдердин бир канча түрү бар да, Өзбекстан, Турция, Казакстан, жибек килемдер бар, бир канча түрү бар. Бунун баарын атап отурсаң болот, баарын. Мына ушул сиз айткан эже Ташкенттен алып келип дейсиз да, бул килем баасы канча бул эже? Бул 3/5 размери 14 000. Мына ушул размери 3/5, а? Ооба, эни 3, узуну 5. Эни узун туурасы бул 3/5 экен, баасы 14 000 сом экен. Мына астындагы дагы бул кандай? Ташкенттики бул да? Булар российский килемдер. Мына российский килем. 3,5-4 размери. 3,5-4, а? Ооба. Российский булар Өзбекстанга караганда эмеси токулмасы тыксыраак токулат да. Качествосы да жакшыраак. Качествосы жакшыраак. Турция андан дагы эме көбүрөөк токулат. Бул российскиңиз канча сом турат? Российскийлер буларга караганда 3000 өйдөрөөк турат да. 3000 сом өйдөрөөк турат, а? Баасы бир аз кымбатыраак болот дейт. Российский мына караңыздар. Россияныкы мындай айтканда сапаттуураак болот экен же. Турецкийлериңиз канча турат, турецкийлериңиз? Турецкийлер ушул Турция эме 3,5 5 размердегиси 36 000 турат. 3,5 5 размердегиси 36 000 сом, а? Жакшы. Мыналар үйдүн алдына кое турган эме экен, а? Прихожийга сала. Прихожийга сала турган атайын дорожкалар булар. Булар канча турат эже? Булар 300дөн 500 600. 300 сом 500 сомго чейин. Мына. Уктуңуздар, сонун килемдер бар экен. Оң жакта турган бул ак килем, бул Казакстандын килеми. Мына Казакстандык, а? Бул килем жибек килем деп аталат. Жибек килем деп аталат, а? Бунун немеси жүнү түгү мынасы. Булар жибектер да, мыналар жука. Бул жибектин жукасынан болот. Бул жеңилирээк болот окшойт, а? Вариант ооба. Бул узун туурасы канча чыгып калды ошондо? 3,5-4 булар. 3,5-4, а? Бул канча сом турат эже баасы? Булар 15 000. 15 000 сом. Баасы да ыңгайлуу экен. Анан жеңил, сапаттуу килем экен, Казакстандык. Караңыздар. Чыккан килемдер бияқта бар, мына жакта.
акыркы жаңы чыккан модалар мына ушулар, а? 3D-лар деп аталат, мына 3D килем. Мына бетиндеги 3D бул, а? Бул Россия. Бул Россия. Мына сыртында гүлү сыртка чыгып турат бул 3D деп. Мына караңыздар, 3D экен мына. Караңыздар, Россияныкы дейт. Бул азыр суроо талап ушуга көп болуп жатабы же? Россияга көп болуп. Россияныкы. Өзбекстанга караганда Россияга көп. Анан мына килем бар, бул деле Россияныкы. Экөөнү салыштырып көрсөң, Өзбекстандыкы менен Россияныкы айырмасы. Бул 3D килемиңиз канча сом турат бул? Канча узун турасы? Узуну 3,5, турасы 5. Узуну 3,5, турасы 5. Баасы 21 миң. 21 миң сом, а? Мына 3D форматта караңыздар, өтө сонун. Үйгө өтө жарашат да бул астында. Азыр мындай овальный жаңы мода чыккан. Булар аталат, овальный деп аталат. Мына овальный булар, а? Овальный дейт. Овальный килем бар. Булардын размерлери ар кандай болот. Санасы да размерине жараша болот. Мисалы үчүн, элдерде мындай суроо болушу мүмкүн да, эже. Мага мынанча размерде керек эле деген суроо талап болсо, кандай кыласыздар? Ошого ылайык таап бере аласыздарбы же? Сиздерде өлчөп да кесип бересиздерби? Жок, азырынча өлчөп кесип бербейбиз. Биз готовый килемдерди алып келебиз да. Даярына. Обычно бизге сеп келет, да. Сепке керектүү эле килемдерди алып келебиз, даяр килемдерди. Анан если размери стандарт боло турган болсо үйлөргө, складта бардык размерлер бар бизде. Стандартка бардык размери бар экен, а? Уктуңуздар, урматтуу көрүүчүлөр, стандартка сиздер каалаган размериңиздерди ушул жерде бүт бар экен, бардык размерлейт. Анан сиздер тандап алсаңыздар болот. Азыркы жаңы чыгып жаткан мода мына ушул 3D экен. Анан биз жана башында айтып кеттик да, лейлек килемдер. Ал кайсы жерде сизде барбы ушундай? Көрсөтөсүзбү? Лейлек килемдери Бизде азыр Баткенде лейлек килемде бир убактар мода болгондо, азыр дагы астында экен да, мынанын астында болот, бирок онун да калыңдыгы ушундай калыңда болот. Бирок жибек килемден болот. Лейлектики да Казакстандыкы да болот да, фирмалары Казакстандан чыгат, бирок мыналар лейлектики более прочныйраак, анан бизде азыр талап лейлек эле болот да, лейлектский килем болуп атат. Лейлек килемдерге дагы талаптар күчтүү, а? Жакшы. Баягындай жүл килемди да ошол жактан алабыз го негизи. Жүл килем дагы ошол жактан. Жүл килем сиздерде жок, а пока азырынча жок. Магазинский. Бул жерде бүт магазинский мына. Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, сиздер каалагандай килем тандап алсаңыздар, мына ушул дүкөнгө келесиздер, Баткен шаарында Медина соода борборунун жанында. Сиздер эгер суроо талап болсо, экрандагы телефон аркылуу байланышыңыздар. Байланышасыздар, келип көрөсүздөр. Бул жерде биз силерге кыскача толук көрсөттүк. Мына ушул килемдин түрлөрүнү ушул жерден алсаңыздар болот. Мен жыйынтыктайм, урматтуу көрүүчүлөр. Бул чыгарылышта силерге атайын килемдер дүйнөсүнөн кене маалымат алып бердик. Чабарман каналы менен бирге болуңуздар. Көрүшкөнчө.